Telefonda öçürseniz, uşlar sizin balalarınızı süzgesem ne kılasın? Bir tuğanlarınızı süzgesem ne kılasın? Jardan berбейсиз. Булар ичип алган. Сенин бир туугандарың сүзүп кетсе эмне болот? Андан көрө жардам бербейсиңби деп май кызматкерлеринин айтып жатканын угууга болот. Май кызматкерлерин ичип алган айдоочулар жапырт жабылышты. Ыйык ысык көлүбүзүнүн аты Кыргыз деңизи деп өзгөрүлүшү мүмкүн. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Дәл ушул бизге жетпей турат эле акылдуу ит кармагандар ысык көлгө ити менен түшүүгө суранышууда. Панорамада 3 кыз биринин этин бирин жеп мушташты. Ушулар жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Какая чакыргыла, блядь! Чакырырле, пожалуйста! Telefonda öçürseniz, uşlar sizin balalarınızı süzgesem ne kılasın? Bir tuğanlarınızı süzgesem ne kılasın? Jardan berбейсиз. Video tartınca. Uyat emas be. Şuncha jarandın ырыскысына чычат азыр бирөөнүн мас болуп барсыз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ысык көлү суунун бетинде заң калдыктары видеого тартылды. 3 август күнү Ысык көлү Көбөлөр көлдүн бетинде заң калдыктары сүзүп жүргөнүн видеого тартып социалдык тармактарга жарыялашты. Буга чейин Формула 1 жарышын өткөрүү Ысык көлдүн экологиясына зыян келтириши мүмкүн деген талкуулар кызып жүргөн, бирок тараган бул кадрлар жаратылышка олуттуу зыянды айрым учурда эс алуучулардын өздөрү да келтирип жатканын көрсөтүүдө. Ысык көлдүн тазалыгын сактоо ар бир жарандын жоопкерчилигинен башталат. Бишкектеги панорамада 3 кыздын мушташы талкуу жаратты. Бишкектеги панорама эс алуу жайында 3 кыздын катышуусунда мушташ чыгып, окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка ылайык, жаңжалдын чыгышына кыздардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон. Видеодо алардын бири-бирине кол көтөрүп, айланадагылар ажыратууга аракет кылганы көрүнөт. Надыр, поймай меня, если сможешь. Кайгылуу кызматкерине тийишкен жаш айдоочу кармалды. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолорго жүргүзүлгөн мониторингде негизинде мамлекеттик каттоо номерин жашырып алып, автоийин баштык жасаган жашы жетилик айдоочу аныкталганын кайгылуу милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, акча эместөө иш-чараларын жүрүшүндө унаа табылып, айып короо жайына токтотулган. Ал эми жашы жетилик айдоочунун атасына жана унаанын ээсине карата административдик укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, 15 000 сом мөлчөмүндө айып бул салынган. Мындан тышкары жашы жетилик өспүрүм менен профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Ош шаарында тыюу салынган жерге 20дан ашуун унаа токтоду. Ош шаарындагы Абу Даби кафесинин алдында жол эрежесин бузган унаалар токтоп турганы тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Маалыматка караганда бул жерде токтоого тыюу салынган белгиси жана эвакуатор иштейт деген табличка орнотулган. Бирок видеого аталган аймакта 20дан ашуун унаа токтоп турганын көрүүгө болот. Автор мыйзам баарына бирдейби деп нааразычылыгын билдирген. Видео социалдык тармактан алынды. Ит кармагандары ысык көлгө жаныбарлар менен түшүүгө уруксат берүүнү суранышты. Алар ысык көлдүн жээгинен үй жаныбарлары менен чогуу эс алып сууга түшүүгө уруксат берилген чакан тилкелерди бөлүп берүүнү сунушташты. Демилегечилердин бири Алия Шаиеванын айтымында, учурда ит менен барган эс алуучулар дээрлик бардык пляждарда тыюуга туш болушат. Кожоюну иттин артынан тазалап, башка эс алуучуларга тоскоолдук жаратпоого милдеттендирилиши керектиги белгиленди. Кайрылууда атайын зоналарга эмдөөдөн өткөн жана адамдарга көнгөн иттер гана киргизилиши керектиги айтылат. Азырынча мамлекеттик органдар жана пляж администрациялары бул сунуш боюнча расмий жооп беререк. Юрист жана укук коргоочу Эржан Сулайман Ысык көлдүн атын Кыргыз деңизи деп өзгөртүүнү сунуштады. Ысык көл менимче Кыргыз деңизи деп аталганда жакшы болмок. Биринчиден аталышында улуттук ысым бар болмок. Экинчиден деңиз деп амбициялуу атай тургандай көрүнүшү дагы бар. Азыр дүйнөгө эл аралык аталышы Ысык көл деп тарады. Ошондо ысык дегендин дагы, көл дегендин дагы мааниси жок деген ал. Бул демилге социалдык тармактарда жана эксперттер арасында кызуу талкуу жаратты. Кээ бир колдонуучулар, анын ичинде журналисттер, активисттер жана академиялык коомчулуктун мүчөлөрү бурмаланган ысымдардан оолак болуу идеясын колдошсо, башкалары эл аралык документтерди, карталарды, окуу китептерин жана туристтик брендтерди жаңыртуу үчүн чоң каржылык жана юридикалык чыгымдарды көрсөтүшүүдө. Сиздин оюңуз кандай? Комментарий калтырыңыз. Ukam baskı çünkü ben ukam baskı onun için akça tapaya da işte çok dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түштү. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.